Assalamu алейкум. Мен атым Туратбек, фамилиям Чынарбеков. Жеке ишкерчилик менен алектенебиз. Жана бир нече долбоорлордун үстүнөн учурда иштеп жаткан учурубуз. Мисалы, биздин ийгиликтүү десек да туура болот. Өзгөрүү 2021 марафонун баштаганбыз. Бул проект азыр кетип атат. Мираж китеп дүкөнү, ошол эле электрондук китепкана боюнча проектибиз, ошол тармактар менен иштеп аткан учурубуз учурда. Китеп дүкөнү менен баштаганына канча болду ишке? Китеп дүкөнү менен баштаганыбызга туура 1 жыл болду. 1 жылдан өтүп баратат. 1 жыл 1 ай болуп калды да азыр. Китеп менен бизнес кылган кандай экен Кыргызстанда? Негизи китеп менен бизнес кылган жакшы, аябай жакшы ниша. Баштаганга мен сунуштайм баарына. Бирок көп биз мисалы ката кетиргенбиз, туура эмес учурлар болгон, банкрот болгон учурлар болгон. Ошон үчүн абайлап, акырындык менен анализ жүргүзүп кылса жакшы болот. Ишкерликти жеке баштаган жакшыбы же топ менен баштаган жакшыбы? Команда менен, негизи ар кимге ар кандай да. Бирок команда болсо аябай жакшы, өзүң командаң болсо, бирок бири-бириңердикин мындай толуктап турсаңар. Бирөөнү мисалы бир нерсеси жетишпейт, анын финансовый грамотность жок болушу мүмкүн, сенде болсо, мисалы сенде мындай дисциплина жок болушу мүмкүн, анда болсо дисциплина. Мындай экөө биригип, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегендей эле, экөө биригип баштаса дагы иш жакшыраак кетет. Биз дагы азыр бир марафон деген проектибизде биздин партнерлорубуз бар. Өнөктөштөрүбүз менен бирге кылабыз. Бизге жеңил да ал нерсени кылыш. Китеп дүкөнүндө баштаганда канча каражат жумшады? Негизи баш аягы 250 000 сом. Банкрот болгондо ошол кандай болду? Сезимдерби? Негизи буга чейин деле эч кимге деле айткан жокпуз мындай. Банкрот болгондо биз банкрот болгондо эми аябай чоң эле суммага банкрот болуп аттык. Ошондо 2 жолу банкрот болдук да. Сезимдер башында эми паника болуп, коркуу сезимдер болду, эми муну кантип төлөйм деген сыяктуу. Иш токтоп калды, иштеги келбей калды башындачы. Стресс, депрессия болуп. Анан эмне кылабыз эми бизге келип, биздин ишибизди кылып бербейт, ашыбызга аш салып бербейт. Ошон үчүн кайра эле өзүбүз аракет кылып баштадык. Негизи ошол учурда мен жолуктум эле Сүйүн Откеев деген агабызга. Ошол айтты эле, иштей бериш керек депчи. Негизи ошо депрессия болгонго убакытта болбой калыш керек деп. Ошон үчүн биз токтогон жокпуз, иштеп атабыз. Кандай учур болбосун биз токтобойбуз. Аракет кыла беребиз да. Биздин мындайча айтканда депрессия болгонго да убакыт жок. Иш көп. Өз алдынча иштөөнүн пайдасы жана зыян жактары? Өз алдынча партнер жок, Өз алдынча деген ушу жеке ишкерлик менен алектенчү. Мамлекеттик кызматка барбай же бир компанияга иштебей деген. Пайдасы анан артыкчылыгы, билбейм, мен мамлекеттик кызматта иштеп көргөн эмеспиз. Ал жакта кандай? Мамлекеттик кызматка барбай деле кызмат кылгандар бар да. Мисалы, сиз бир ишканаңыз болсо, ал жакта жумушчулар иштесе, аларга зарплата төлөп берсеңиз, мисалы, баары эле бирдей. Бирок мамлекетке барып дагы өзүңүздүн күчүңүз, потенциалыңыз жетсе, барып өлкөгө кызмат кылсаңыз болот. Ушул жеке ишкерлик менен алек болгондон кийин, банкрот болгондон кийин жашоодо кандай түшүнүктөр келди? Жашоодо негизи банкрот болгондон кийин мен аябай өкүнүп, мисалы депрессия болуп да, бирок бир нерсени түшүндүм. Азыр жашпыз, ката кетирүүдөн коркпош керек да. Мисалы 25-30 жашка чейин ката кетирип дегенден коркпош керек. Банкрот болгондо эчтеке болбош керек. Анткени булар сабак гана болот экен. Биз ал нерседен сабак алдык өзүбүзгө. Банкрот болгондон бизге сабак гана бере алды. Биз азыр кыскача интервью бердик. Биз азыр бизге эфир уюштуруп берген Рыскелди байкеге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Каналдан алыстабаңыздар. Барыңыздарга ийгилик.